Арыктагы агын сууну ичкен жаш кыздарды ата энеси көрсө да кой дебейт. Анткени Зарташ айылында элдин баары агын сууну таза суу катары колдонушат. Жергиликтүүлөр дарыядан агып келген чөп чардан тазалап, арыктын толуп калган жерин чаап турушат. Ичкенге да, малды дагы, эгинге да суудан коебуз да. Чагын дарыядан келген сууну ичебиз да. Тазалап турбасаң, арыктар баары толуп калат да, кичирейип кетет аралыгы. Дарыядан келген суу алгач эгин аянттарга кирип, андан кийин айылдын ар бир көчөсүнөн өтүп, үйлөргө кирген. Агын суунун ден соолукка зыянын тийишин билсе да, жергиликтүүлөр аккан сууда арам жок дешип, тунутуп иче беришет. Ушундай тунутуп ичебиз. Мындай лайка ичсе болбойт. Ушу бир күн эки күн коюп койсок, ушинтип тунуп калат. Айына жолу ичебиз. Мындай лайка суу болсо дагы ичкенге мажбур экенбиз, ичебиз. Айыл түптөлгөндөн бери агын суу ичип келген эл ушул жыл аягына чейин таза суу менен камсыз болот. Анткени Зарташ айылына скважина казылып, насостор орнотулуп, жер астынан таза суу чыгарылган. Кышка чейин түтүктөрдү тартабыз дейт айыл өкмөтү. Кудугу казылып, насостор ордордуга коюлуп, суу чыгаралында турат. Кудай буйрса, жакын күндө ошону подключение берсек эле уже таза сууду чыгарабыз. И быйыл кышы менен бүт айылды таза суу менен камсыз кылып, анан сырткары Кудай буйрса мектепти куруп, мектепке дагы таза суу беребиз деген оюбуз бар эми. Зарташ айылын таза суу менен камсыз кылуу үчүн жеке ишкерлерден 1,5 миллион сом бөлүнүп, 1 чакырымдан ашык түтүктөр тартылат. Ошондой эле суу кампасы курулса, жыл аягына чейин айылдыктар арыктан эмес, түтүктөн суу ичип калат.